Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жерлештер, арбаңыздар. Бүгүнкү биздин чыгарылыш болсо, биздин мекендештерге керектүү мекемелердин даректери жана телефондору кандай иш алып барат, ошо боюнча болмокчу. Сөздү баштаардан мурун биздин YouTube каналга катталып, досторуңуз, тааныштарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген мигранттарга, мекендештерге керектүү эң жагдайлуу маселелерди ушул жерден талкуулап маалыматты беребиз. Бул абдан керектүү нерсе. Анда эмесе кеттик мекендештер. Урматтуу мекендештер, негизи эле Россия жергесинде Кыргызстандын бир нече өкүлчүлүктөрү бар. Керектүү өкүлчүлүктөр бар, кереги жок өкүлчүлүктөр бар. ОДКБ бар, СНГ өкүлчүлүгү бар бул жакта. Элчилик бар. Ошонун кээ бирөө мекендештерге керек, кээ бирөө кереги жок. Ошо керектүү бүгүнкү күндө 3 мекеменин азыр толук даректерин, телефондорун айтып, кандай иш алып барат, ошо боюнча бир сыйра маалыматты берип коелу. Анда эмесе баштадык. Биринчи мекемебиз бул элчилик. Элчилик бул мамлекеттин жүзү. Диаспора болсо элдин жүзү. Ошол элчилик мамлекеттин жүзү болгон биз элчиликке дайыма кайрылабыз, паспорт алыш үчүн кайрылабыз, айдоочу күбөлүк алыш үчүн, мекенге кайтуу күбөлүгүн алыш үчүн. Деги эле консулдук бөлүм бир нече Кыргызстанда ЦОМ деп коет, Центр обслуживания населения. Ошондой эле функцияны бул жерден дагы иштешет, кылышат. Элчиликтин дареги болсо, элчилик өзү эчтеке жасабайт, ошо консулдук бөлүмдүн документтерди жасайт. Кээ бир мекендештер билбейт экен, ушул күнгө чейин метро Добрынинскийде жайгашкан. Добрынинский метро чыкканда Большая Ордынка 62 корпус 2. Ошол жакта консулдук бөлүм бар. Консулдук бөлүм эртең мененки саат 6-дан баштап, эртең мененки саат 10дон баштап, кечки саат 6-га чейин иштейт. Ошол консулдук бөлүмдө колл-центр ачылган. Суроо жооптор болсо, ошо колл-центрге чалып берсеңиздер болот. Телефону болсо +7 925 285 50 47 номери. Эртең мененки 10дон баштап, кечки саат 6-га чейин бул номер иштейт. Андан тышкары былтыр Москва жергесинде Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү ачылды. Жааматы 12 кишиден курамы түзүлгөн. Мыкты адистер, Кудай буйруса, биздин мекендештерге абдан жакшы эмгектерин кылып келатат. Ал миграция өкүлчүлүгү болсо, кыскача айтканда, биринчи ирет, эгерде айлык маянаны албай калсаңыздар, ошо миграция өкүлчүлүгүнө кайрылсаңыздар болот. Эгерде силердин таанышыңар сахарова жатып калып туруп, же жоготуп алсаңыздар болсо, ошол миграция өкүлчүлүгүнө кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары тилекке каршы мекендештер кайтыш болуп кетсе, таанышыңар кайтыш болуп кетсе, ошол миграция өкүлчүлүгүнө чалып, алар ошо груз 200-ни сөйүктүү мекенге жөнөтүүгө жардам берет. Андан тышкары жана тыйынын дагы бүткүл камсыздап беришет. Ошо боюнча кайрылсаңыздар болот. Адреси болсо дареги метро Полянка, Малая Полянка көчөсү 7-үй, строение 5. Андан тышкары биякта 2 номери бар экен. 2 номерден айтып коеюн. Бирөөсү +7 495 197 76 71. Экинчи номери +7 925 030 26 27. Бул миграция өкүлчүлүгү. Мен дагы азыр номерлерин астына жазып коем. Кийинки өкүлчүлүк болсо, бул Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү. Алар болсо ошол Добрынинский метродо эле консулдук бөлүмдүн жанында жайгашкан. Алардын тилекке каршы колл-центр номери жок, бирок эртең менен саат 10дон баштап, кечки саат 6-га чейин кызматкерлер дайым ошол жерде иштейт. Россия Федерациясы азырынча 4 киши штатында иштейт. Ошо Ички иштер министрлигинин баардын тажрыйбалуу мыкты адистер. Ошол жака Ички иштер министрлиги кандай суроолор болсо кайрылсаңыздар болот мекендештер. Андан тышкары көп мекендештер кээде ар кандай учурга чалдыгып калат экен, кылмыш иштери болуп калат экен, уголовное дело, юристтер, адвокаттар керек болуп калат экен. Ошол жаатынан биз кызматташып жаткан юрист адвокаттар бар. Агентум деген правовой центр бар. Ошонун да номерин айтып кетейин. +7 925 55 55 905 номеринде эртең мененки саат 10дон баштап, кечки 6-га чейин алар менен да байланышсаңыздар болот. Консультация баардыктан бекер, жөн эле келип жолугуп консультация алып кетсеңиздер болот. Билиш үчүн жагдайды же болбосо телефондон алсаңыздар деле болот мекендештер. Ошол мекендештер, жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силерге ийгилик, аманчылык, эсенчилик болсун. Сөзсүз түрдө видеону бөлүшүп катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.